Kırgız eline kayırlı жасоо үчүн söz Kırgız Respublikasının prezidenti Japarov Sadır Nurkojoyevичке берилет. Урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу калайык калкым, киндик каны тамган ала тоосунан алыста, чет жерде, чет өлкөлөрдө жашап жаткан бир боор агайын туган эже карындаштарым. Мен бүгүн тагдырдын буйругу менен, эл журтумдун эрки менен алдыңарда туруп, баш мыйзамга, конституцияга кол койдум. Силердин ар бириңерге, жаш кары дебей, ар бир уул кызыбызга кайрылып жатамын. Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч туудурган окуяларга күбө болдук. Тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактап калуу үчүн тийиштүү чаралар көрүлдү. Ушул окуялардын жүрүшүндө курман болгондордун жакындарына көңүл айтамын жана ушуга байланыштуу 1 минутта аза күтүү сунуштаймын. Бул окуялардын жүрүшүндө жабыр тарткан жарандарыбыз мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоого алынат. Жабыркаган айылгыштактарды тез аранын ичинде калыбына келтиребиз. Атпай журт айттырбай туюп, көрүп билгенди мен да байкап, көрүп билип турам. Ошол эле учурда азыркыдай экономикалык абдан оор кырдаал, кризистик жагдай мага чейинки бир дагы президенттин шыбагасына жазылган эмес. Эңшерилген экономика, түү түшкөн казына, ал тургай казынаны 20 миллиард дефицити менен алдым. Анысы аз келгенсип пандемиянын кесепетинен бардык өлкөлөр менен карым катнаш, соода сатык бүгүнкү күнгө чейин токтоп турат. Мен өткөндү жамандап акарат айтып күнөөлүүлөрдү издегим келбейт. Данышман элибиз кимдин ким экенин ансыз деле жакшы билет. Biz эгемендүүлүккө жетишкен жылдары оңду солду урунуп, изденүүнүн жолунда болдук. Бирок тарых тарабынан бизге изденүү үчүн чегерилген убакыт аяктады. Кудай буйрса, бул кыйынчылыктан да жолун таап чыгып кетебиз. Болгону күнү түнү дебей талыкпаган эмгек жана эрк керек. Андай эрк бизде бар. Бүгүнкү кайрылуу менен калк алдына чыгардан оболу эл журт, ошонун ичинде экономика тармактарындагы адистери, ветерандары менен ондогон жолугушууларды өткөрдүм. Карапайым элдин, жумурай журттун ой санаасын, өлкөбүздөгү окуяларга карата көз карашын билгим келди. Андыктан азыркы кайрылуумду коллективдүү ой толгоонун корутундусу, эл журттун үмүт тилегинин жалпылаштырылган жобосу деп атасак да жарашат. Президент катары менин убактым өтө аз экенин жакшы түшүнүп турамын. Эгемендүүлүккө ээ болгондон берки изденүүлөрдөн соң биздин акыбалыбызды минтип сыпаттасак болот. Элибиздин салт санаасынын, маданий жана рухий дөөлөттөрүнүн деградацияга кирептер болушу. Коомубуздун чаржайттыгы, мамлекетти башкаруу системасынын сенектикке учурашы, алсызданган экономика, өлкөбүздүн сырткы күчтөрдөн, асыресе ресурстардан жана таасир этүүчү борборлордон көз карандылыгы. Урматтуу кыргызстандыктар, былтыркы жылы мамлекетибиз үчүн абдан оор жыл болду. Ички дүң продукциянын өсүш темпи дээрлик 9%га төмөндөдү. Бул акыркы 20 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч. Бюджеттин дефицити мурдагы жылдарга караганда 3 эсеге өсүп, ички дүң продукцияга карата 3%ды түздү. Ал эми жыл соңуна карата тышкы карызыбыз ички дүң продукцияга карата 58%ды түзүп, эң эле опурталдуу чекке жетти. Улуттук кызыкчылыктарды коргобостон, инвестицияны кор тутуунун натыйжасында стратегиялык тармактарыбыз, энергетика жана тоо кен тармактары жабыркады. Ошол эле учурда 2020 жылдын 11 айында 1,5 триллион сомдон ашык өнүкмө ишин аткарып, 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 1,5 триллион сомдон ашык өн
Айыл чарбасы майда товар өндүрүүнүн деңгээлинен көтөрүлө албай, өнүмдүүлүгү төмөн. Экономикалык кыйын кырдаал элибиздин социалдык абалын күн санап оорлотууда. Биз билекти түрүнүп, белди бекем бууп, алдыга карай иш аракеттерибизди күчөтүшүбүз керек. Жакын арада шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамдын долбоору жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлөт. Бул жолку шайлоонун таза өтүшүн камсыздоо милдети турат. Анткени административдик кийлигишүүгө тыюу салганыбыз менен добуштарды сатып алуу сындуу көрүнүштөр кечеки жергиликтүү шайлоолор маалында байкалды. Мындай көрүнүштөрдү түп тамырынан бери жок кылабыз. Буга күчүбүз да, эркибиз да жетет. Мен ишенем, Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү шайлоолор боюнча адилеттүү чечим чыгарат деп. Биз добуш сатып алуу жолу менен шайланып келүү мүмкүн эмес экендигин эскертип, мындан ары элге да, саясатчыларга да сабак болушун далилдешибиз керек. Экономикалык өсүштү камсыздоо үчүн бир нече милдетти ишке ашыруу зарыл. Биринчи милдет — мамлекетке инвестициялардын агымын жогорулатуу жана экспорттун көлөмүн көбөйтүү. Ал эми өкмөт менен улуттук банктын алдындагы эң чоң милдеттин бири экономиканы капитал менен камсыздоо. Экинчи милдет — өлкөбүздүн изоляцияда калуусуна жол бербөө. Мунун эки шарты бар. Биринчиси — соодадагы негизги өнөктөш мамлекеттер арасында товарлардын эркин жүгүрүшүн камсыздоо. Экинчи шарты — вакцинация маселеси. Калкты эмдөөдөн өткөрбөсөк, пандемия шарттарында жарандардын ары бери каттоосуна бөгөт болгон маселеге айланат. Өкмөттүн алдындагы үчүнчү милдет — азык-түлүк товарларын кымбаттап жатышына жол бербөө. Калкты социалдык жактан маанилүү товарлар менен камсыздоо маселесин өкмөт көз жаздымда калтырбай жана бааларды тез арада жөнгө салсын. Антикризистик саясаттын кийинки өңүтү чечимдер тез кабыл алынып, ыкчам аткарылышы керек. Министрлер кабинетинен чукул кырдаалдын режиминде күнү-түнү иштөөсүн талап кыламын. Антикризистик режимдин шартында иштөөнү жергиликтүү бийликтерден да талап кыламын. Урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу калайык калкым, эгерде биз жүүнү бош, дарамети тайыз мажүрөө эл болсок, анда тарыхтын тегирменинде калып, өң-жыңсыз жоголгон эчен деген элдер сыяктуу эбак эле атыбыз өчүп жок болмокпуз. Бирок биз кең Евразиянын мейкиндиктеринде ондогон кылымдар бою кыргыз экенибизди унутпай, жемибизди жедирбей, өз шыбагабызды көтөрүп талашкан өжөр элбиз. Цивилизациялар чектешкен, түркүм маданияттар ашташкан жердин чак ортосунда жашап жатабыз. Демек, кыргыз ааламын таанып, өз жолубузду, башкача айтканда экономикалык өз моделибизди өзүбүзгө ылайык ыгын табуу зарыл. Бир олтуруп, түз кеңешип, алдыбыздагы ушул улуу мүдөө максаттын оош кыйыш маселелерин талкуулап алуу үчүн эгемендүүлүктүн 30 жылдыгынын алдында кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк курултайын өткөрүү демилгесин көтөрүүнү эп көрүп турам. Ар бир эл өзү аздектеп ардактаган дөөлөттөрдүн негизинде гана өз турмушун уюштурат. Биздин эл эзелтеден туу тутуп жашаган эки баалуулук бар. Алар эркиндик жана акыйкаттык. Баарыбыз чогуу жакында эле анык көрдүк. Күн сайын көрүп жатабыз. Эл адилетсиздикке чыдай албайт. Укуктарын чектеген жашоого макул эмес. Биз табигый башкаруу, улутубуздун табиятына жараша башкаруу концепциясын киргизебиз. Анын негизги жобосу ар кандай чечим кабыл алуудан мурда жарандардын кызыкчылыктарын алдын ала макулдашып алуу. Дал ушул себептен улам биз Конституцияга курултай институтун киргиздик. Бүгүнкү кабыл алынган Конституцияга ылайык кадр саясатынын эффективдүү болуусу үчүн жана мамлекеттик кызматкерлерге социалдык пакеттердин каралышын эске алуу менен келечек программасын иштеп чыгып, жакын арада сунуштоону тапшырдым. Кыска мөөнөттүн ичинде жалпы мамлекеттик аппараттын ишин кайра карап, түп тамырынан бери реформалап, кесипкөй жана коомдун кызыкчылыктары үчүн кызмат кылууга ылайыкталган аткаруу бийлигинин системасынын жаңы моделин курабыз. Биздин республиканын экономикалык өнүгүүсүнүн мындан аркы пландары жөнүндө көз карашымды билдирүүгө уруксат этиңиздер.
Биз экономикалык реформаларды жүргүзөбүз. Анын ичинде фискалдык, соттук, укук коргоочу, транспорттук, логистикалык жана тышкы соода саясатын өркүндөтөбүз. Баарын камтыган элемент катары санариптештирүүнү жүзөгө ашырабыз. Биринчиден, биз бизнести жүргүзүү үчүн максималдуу ыңгайлуу шарттарды түзөбүз. Баарынан мурда себепсиз текшерүүдөн, кийлигишүүдөн, рейдерликтен жана кол салуулардан коргоону камсыздайбыз. Көптөгөн бюрократиялык тоскоолдуктар жоюлат. Лицензиялык уруксат берүүчү документтерди алуу мөөнөтү кыскартылат. Капиталдын эркин жүгүртүлүшү камсыздалат. Башкарууну жакшыртууга, жол жоболорду жөнөкөйлөштүрүүгө жана санариптештирүүгө, салык жүгүн төмөндөтүүгө жана бизнести көмүскөдөн чыгарууга багытталган фискалдык системаны реформалоо ишке ашырылат. Биз мамлекеттик жеке өнөктөштүк диалогун жаңы деңгээлге чыгарабыз жана бизнести угууга даярбыз. Андыктан 2021 жылдын 1-октябрына чейин жаңы салык кодексин, ошондой эле социалдык төлөмдөрдүн тарифтерин төмөндөтүү боюнча жаңы мыйзамды жогорку кеңешке кароосуна киргизебиз. Экинчиден, бизнестин сот системасынын калыстыгына, адилеттүүлүгүнө жана объективдүүлүгүнө ишеними маанилүү. Пландалып жаткан сот реформанын алкагында жеке менчик укугун коргоо күчөтүлөт жана третейдик сот институту өркүндөлөт. Үчүнчүдөн, биз тышкы сооданын структурасын сапаттуу өзгөртүүнү жана өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууну камсыздашыбыз керек. Тышкы соода операцияларын жүргүзүү бизнес үчүн ыңгайлуу, тез жана жөнөкөй болот. Ошондой эле транспорттук, логистикалык интеграцияны камсыз кылуу, атамекендик продукциянын сыртка чыгуудагы көйгөйлөрүн чечүү маанилүү. Республикабыздын аймагы аркылуу өткөн эл аралык темир жолдорго интеграцияланган темир жол системасынын жоктугунан өлкөбүздүн транзиттик потенциалы өнүкпөй жатат. Андыктан бир алкак, бир жол долбоорунун алкагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралын куруу пландалууда. Бул долбоорду ишке ашырууну тездетебиз. Биз заманбап шарттары бар мультимодалдык негиздеги жүк ташуучу авиахаб түзүү мүмкүнчүлүгүн карайбыз. Ага жер бөлүп беребиз. Төртүнчүдөн, экономикага түз инвестицияларды тартуу керек. Ошондой эле эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосун өөрчүтүү зарыл. Бюджеттин мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Ошондуктан жаңы долбоорлорду ишке ашыруу жана инфраструктуралык базаларды калыбына келтирүү үчүн түз инвестицияларды жана сырткы жардамдарды тартуу маанилүү. Бул кадамдардын мамлекеттин стратегиялык максаттарына жана милдеттерине шайкеш келиши абзел. Биринчиден, мамлекеттик активдерди колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатуу зарыл. Мамлекеттик менчикке караганда жеке менчик ээси натыйжалуу иштей тургандыгын экономикалык реалдуулук ырастады. Биздин милдет мамлекеттик ишканаларда кайра реструктуризация жүргүзүп, келечекте жеке менчикке өткөрүү. Ал эми стратегиялык объектилерде кызмат көрсөтүү сервистерин менчиктештирүү керек. Мамлекеттик мүлк фонду бул ишти аяктагандан соң жоюлушу кажет. Менчиктештирүүгө жатпаган мамлекеттик мүлктөрдү болсо министрликтерге жана ведомстволорго жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүүсү керек. Бул жумушту аткаруу үчүн 1 жыл жетиштүү деп ойлойм. Жогоруда аталган реформалар экономиканын приоритеттүү секторлорун, энергетиканы, тоо-кен тармагын, айыл чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет. Энергетика сектору ири инвестицияларды талап кылган технологиялык модернизацияга муктаж. Максатыбыз электр жана жылуулук энергиясы менен үзгүлтүксүз жабдууну жана өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдоону камсыз кылуу. Энергияны керектөөнүн өсүшү жаңы кубаттуулуктарды ишке киргизүүнү жана энергиянын башка экологиялык жактан таза түрлөрүн пайдаланууну талап кылат. Айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн жер реформасын жүргүзүү жана жер ресурстарын башкарууну модернизациялоо талап кылынат. Жерлерди башкаруу институттарын чыңдап, жер рыногун калыптандырууну аягына чыгаруубуз зарыл. Республиканын жер фондун инвентаризациялоо, жер кадастрын жаңылоо жүргүзүлөт. Айыл чарба секторунда реформанын стратегиялык максаты азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу.
Экономиканын дагы бир стратегиялык сектору кем